Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн мындай тамак жасайм. Атын кое элек мен. Өзүңүздөр сунуштасаңыздар болот кандай тамак экенин. Анда эмесе баштайбыз. Саламатсыздарбы, мен бүгүн өзгөчө тамак жасайм. Тамактын атын өзүм деле билбейм кандай тамак экенин. Өзүм ойлоп, өзүм оюман чыгарган тамагым. Аягында кандай болот көрөсүздөр. Пиязды турап, меники бир пияз, бир редька, бир картошка. Мындай кичинекей кусок эт. Арзан тамактар жасаганга аракет кылам. Көп ысырап кылбайм. Этти майда кылып туурайбыз. Ушундай эле овощтарды майда кылып туурайбыз. Жусайды да туурайбыз ошондой эле. Эмне кылышты дагы дальше көргөзөм өзүм. Мынакей баарын турап дайындап алдым. Овощторун мындай турадым. Этти да ушундай турадым. Мынакей баарын бирдей калыпта турадым. Жусайды дагы турадым. Эми буга мурч кадимки эле. Көп эмес. Мындай приправалар коем. Бул Магинин для говядины деген приправасы. Дандуу, тамакка жакшы таам берет. Ушундай эле туз. Эми 2 жумуртка кошом. Мынакей. Эми баарын жакшылап аралаштырабыз. Эми болсо камырын жаябыз. Обычный эле оромонукундай камыр. Ушундай эле кылып чука кылып жаябыз. Бир эле жумуртка менен анан суу, туз менен эле жуурудум. Өткөн видеолорунда көргөзгөм мен видеолорунда камырды кантип жуурушту. Камыр жайылды. Мынакей өтө жука эмес, өтө калың эмес. Буга кадимки эле өсүмдүк майынан куябыз. Өтө көп эмес, өтө аз эмес, орточо кылып куябыз. Камырдын бүт жагына май жеткидей болсун. Болбосо камыр кургак болуп, таамсыз болуп калат. Эмисин жанагы жасалган. Начинкабыз. Камырдын бүт жагына бирдей кылып, жусай менен жумуртканы жеткирип алабыз. Мынакей четинен бир аз калтырып коебуз, оролгондо жакшы болот. Эми болсо мындай кылып достаточно плотныйраак кылып оройбуз. Эми муну 5 минут коюп турабыз. Муну койгончо казанга 2 сковород газ плитага, меники газ плита, 2 сковородканы бирдей коебуз. Биринчи чуңкурөөк казаныбызга кичине эле май куябыз. Анын үстүнө бир аз көбүрөөк куябыз. Сеп алсаңар, кууруп аткан нерсеңер жабышпайт. Ошондой эле биякта эттен баштап кууруп баштай берем. Жаш эмемин өткөн видеолорунда да айткам, 1 айлык балам бар. Жашым 20да эле. Видеолорумду көрүп колдоп туруңуздар. Мен ары бери чыгап, бир тамактарым күйүп кетет. Баарын күйгүзбөй эметкенге аракет кылам. Муну өзүн жаап коебуз. Ар бири мен туш этип бышырам мен.
Isık kazanға ысытып четинен кесип алып сала бересиздер. Этим биякта курулуп атат. Суу деле куйган жокмун, өзүнүн эмесине туштетилип атат. Буларды болсо эки жак бетинен жарып кетебиз. Этим курулуп бүттү. Аркасынан пиязды салам. Каналыма катталып, видеолорумду көрүп, подписка кылып, колдоп туруңуздар. Пияз курugуча үстүн ачып эле куруйбуз. Булардын болсо курулуп атат. Бир жак бети кызаргандан кийин экинчи жак бетинен котором. Пияздын курулуп бүткөндөн соң чөнтөгүнө согуп салам. Мынтип аралаштырып, буларды бышканча курулуп беребиз. Bir жак бети курулгандан кийин экинчи жак бетин которуп дагы куруйбуз. Бул жака мен майда алып койгом. Бир аз курулгандан кийин bir kaşık tomat saldım. Şimdi de aralashtirib koyuyoruz. Şimdi bunu tuzlab su koyuyoruz. Ötede de koyup kıracak su. Üstünce kaynat veririz. Bular ısposa kuruladı. İkinci jak beti kurulup döndürüp kaldı. Kurulup dönerken daha biraz kurulur. Okey, soğusun kaynadı. Pişti içi. Барын тизип чыгарабыз. Спиртле салып аралаштырып койсоңуздар болот. Бул камыр уже жарт этилгенден кийин эч нерсе болбойт. Мынакей барын салып бүттүм. Hem болса капкагынча 5 минут дагы туштетебиз. Окей, тамагыбыз пишти. Hem болса тарелкага салабыз. Окей, тамагыбыз дайын болду. Ушундай тамак болот. Кааласаңыздар жазап жеп көрүңүздөр. Дам аябай сонун болот. Каналыма катталып, комментарий жазыңыздар. Бул тамакка кандай ат сунуштайсыздар, комментарийге калтырыңыздар. Бул тамакка ат кое элекмин мен. Саламатта болуңуздар. Видеолорумду көрүп, комментарий жазып, каналыма катталып койгула.